микрофондо Майраш Базылакунова. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3 жана 4 чакырылыштарынын депутаты, Нарын облусунун губернатору болгон, Бишкек шаарынын мэри болгон жана атактуу бир топ коомдук иштердин негизги уюштуруучусу, Кыргызстан футбол федерациясынын вице-президенти, Дордой спорт клубунун президенти Аскар Салымбеков. Аскар Маткабылович, саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Алгач сизди ушу жогорку мамлекеттик сыйлыгыңыз Манас орденин алышыңыз менен чын дилден куттуктайм. Куттуктоолордун аягы азыр үзүлө элек болсо керек. Кандай кабыл алдыңыз? Күтүүсүз болду сиз үчүн? Эми ооба күтүүсүз, бирок жагымдуу. Күтүүсүз, бирок жагымдуу. Жагымдуу, конечно, жагымдуу. Биринчиден баягы тиги күтүлбөгөн жерден болду, аны биз мындай болуп кетерин деле канчадан бери футболдун тегерегинде жүрүп андай деле ойлогон эмеспиз, бирок баягы балдарга башынан баягы даярдыкты көрсөтүп, буюрса мынакей Кыргызстаныбыздын эли турат, жетекчилери турат. Жеңиш болсо баягы үзүрүн көрөбүз дегендей баягы ойлор кетет да. Анан эми баягы биздин балдар баягы сыйлык үчүн эмес, баягы өзүбүздүн баягы сыймык үчүн, намысыбыз үчүн салгылашканын элибиз көрүп ыраазы болуп атканын мынакей өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Мындай болуп кетерин деле билген эмеспиз. Мындай элибиз ушунчалык футболго берилип, кары жаш дебей, аял дебей баардыгы жапыртты, жапатырмак колдоп, дуулдап аткан кез болуп атат. Мен ошол мынчалык болорун деле өзүм сезбептирмин азыр. Ошо радиолор, гезиттер келип эле Аскар байке кандай айтып бериңизчи деп ойлошонтуп. Ошо кеңешти кайталап да айтып атат окшойт. Мен ойлойм, мына силер мана радиосунун эми чакырыгына келишим керек болчу. Ошо силер менен дагы маяк куруп, ошо футбол, спорт тегерегинде өзүбүздүн келечегибиз жөнүндө сүйлөшкөнгө не жетсин. Кезегинде мына сиз футбол гана эмес, улуттук оюнубуз болгон көк бөрүгө дагы аябагандай чоң колдоо көрсөтүп, Алтыгөл көк бөрү федерациясын дагы жетектеп жүрдүңүз да. Анан кийинчерээк футбол федерациясына жардам берип, кыргыз футболчуларынын бүгүнкү жетишкендигине абдан чоң салым коштуңуз. Аны коомчулук жакшы билет. Анан экөөнүн кайсынысы жүрөгүңүзгө өзгөчө жакын болду? Же бул баягы куштун эки канаты сыяктуу нерсе бекен? Ушундай жакшы суроо бердиңиз. Мен эми төрөлгөндөн баштап тиги футбол каныма сиңгенде, чынын айтканда, кичинекей кезимден баштап ошол байкелерим келип тиги саска топ деп килей баштаганда, бул эмнекейин деп ал ошол 62-63 жылдар болчу. Тиги 20-кылымдын. Анан кийин 65-жылы баягы Советтер Союзунун Булгары топ деген баягы турнири башталып, баягы көчө командаларын. Ошол жерден биз командабызды түзүп, ошондо эле Дордой деп атап алганбыз. Андан кийин ошондон баштап баягы спортко берилгеним, ошо бирок спорттун түрүнүн ичинде футбол. Анан өсүм ойной баштадым ал жерден. Анан баягы кичинекей кезде билесиз, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол баарын ойноп ошентип жүрдүк. Бирок баягы футбол приоритет болуп. Анан ошентип эле жүргөнбүз. Анан футбол деп кийин спорт комитетке иштеп калып алганды биз аябай жакшы көтөргөнбүз. Ошол өзбек командаларынын баардыгын утуп, казак командаларынын баарын утуп, жакшы бир деңгээлге чыгарган мезгил болгон. Кан кызыткан ойун эмеспи? Стадиондо, жок, стадиондо, мен футболду айтып атам. Стадиондо баягы лотереяларды өткөрүп алган аябай көтөргөнбүз, чын айтканда. Андан кийин ошол Көкбөрүдөн бир кемеден Алматыдан көрүп калдым, ошол Спартакиада улуттардын оюндар боюнча улуттук Спартакиада болуп аткандан Көкбөрүнү ошо биринчи мындай жакын көрдүм да, өзүмчө. Аны ошол жердеги кан кызыткан, бүйүрдү кызыткан баягы оюнду көрүп өзүм. Мурун тиги айылдардан баягы бетке ала көбө болгон байкелерди көрчүмүн, баягы тиги талагын тиги айылдын чекесине баягы улак тартып атышат деп койчу. Анан мен көп деле кызыкчу эмесмин. Анан ошол стадиондон көргөндө, ошол жерден берилип тарткан балдарды көргөндө, бул биздин улутубуздун деле сыймыгы болчубуз, түртүрбайбы деп. Кийин анан мен дайыма айтам, ошо Болот Шамшиев менен Темир Дүйшөкей экөө келип, мынакей Аскар ушундай биз тайгазандарды таап, канадалык хоккейди кылалы,
yani көрмандарга жакындаталы дегенде, көрмандар мен ошондо көрман болуп көргөм да Алматыдан. Деп ошол бир эме кетти да, аң сезимиме көрмандарга муну көрсөтүш керек. Вот ошондо келечеги бар деп келечеги бар, сездиңиз, улуттун баягы духун көтөрчү. Мына Кыргыздын баягы духу морекинде деп анан ошо улуттук оюндардан ошол эмени ошол көкбөрүнү тандап алып, анан кийин баягы стадиондорду салып, командаларды түзүп, мен ошо 13 жыл жүрдүм ошол. Өзүңүз көкбөр ойногон жоксузбу деги, анан кызыгып кетип? Жок, мен көкбөр ойногон жокмун, бирок көкбөрчүлөрдү жакшы колдодум. 13 жыл жүрдүм алар менен. Үйлөрүн алып бердим, аттарын алып бердим, жемин алып бердим, сарайларын алып бердим, балдардын баарын колдодум. Ошентип жүрүп, анан кийин көкбөрүдөн жаштар келе баштады. Анан ошол өткөрүп берип, көкбөрүчүлөр анан кийин мынакей азыр көкбөрү болгондо бир дагы мына билет жок азыр, мынакей тиги көкбөрү болот дегенде жана жакшы командалар ойнойт дегенде билет жок, баардыгы туруп көрүп жүрүп атышпайбы? Ошол мен максатыма жетип көкбөрү ошо тайгазандарга ыргытып, элдин баарын өстүнө тартып алган оюнду түзгөнгө мен ошого өтө сыймыктанам да. Ошо көкбөрүнү элге таанытып, ошол жерден жана балдарыбызды ошо көкбөрү аркылуу да өзүбүздүн намысыбызды, өзүбүздүн баягы кыйындыгыбызды деп коелучу, мактанып коюш керек да. Кыргыз эли моундай бир кезде кыргызга канаты болгон Чыңгыз хандын, Атиланын бүт эң кыйын жоокерлери, бүт кыргыз баягы урууларынан чыккан жоокер аскерлер болгон. Ошентип анан өзүбүздүн мындай бир улуттук намысты дагы көтөрүп койгонго мен ыраазы болдук. Анан кийин көкбөрүдөн кеткенден кийин параллельно биз баягы футбол клуб түзгөнбүз 90-жылдары. Ал эми футбол эми спорттун эмеси деп атпайбызбы, падышасы деп атабыз. Спорттун падышасы болгондон кийин анан эми буну карап көрсөк, баягы Советтер Союзунан калган командалар бара-бара өчө баштады. Бара-бара кээ бирөө клубдарды түзө баштадылар, баягы алып бара албай калышты. Анан кийин эми баягы кой футболду мен айтам го, Англиядан жаралган футбол Кыргызстанда өлүп калбасын деген баягы менин выражением бар. Ошондон кийин биз командабызды баягы баш отубуз менен кирип, бу жерге база салып, тиги Күрүнкей көчөсүндө базаны салып алып, анан кийин баягы бара-бара кеттик. Баягы 5-орун, 6-чы, 7-чи жана 2003-жылдан Подкорытов деген биздин баягы өзүбүздүн алган командасынын баягы машыктыруучусун таап келип, таксист болуп иштеп жүргөн жеринен алып келип, анан кийин койдук элек. Мына эми ошол 2003-жылдан бери, мына 19-жылга дейин биз 10 жолу Кыргызстандын чемпиону болдук, 10 жолу кубогун жеңип алдык. Азия конфедерациясынын президентинин кубогун 2 жолу утуп алдык. Аны ушинтип келе атабыз. Азыр канча жылдан бери өзүңүз ушул футбол аянтчасына барып, мындай футбол төп элексиз же дагы эле спорттун бардык түрү менен мындай алектенип атасызбы? Эми мен өзүмдүн баягы ден соолукка жараша дегенде, муундар ооруган жараша мен теннис ойнойм, сууга сүзөм, анан кийин жөө басамын, тоолорго чыгамын да, таза аба жутуп дегендей. Анан кийин мындай футбол командалары бар, мини футбол деген командаларына барып, символический барып катышып, дарбазага туруп берип, балдарга өзүмдө үлгү болушум керек да, ошо барып алар менен аралашып жүрөмүн. Кийин ошо баягы бир топ кичинекей жаш балдарды дагы баягы өзүм футбол талааларына алып келдим. Азыр мынакей небере чөбөрөлөрдүн баардыгын ошо футбол талааларына да спортко киргиле деп ошол жака. Тордойдо ойногондор жокпу алардын арасында? Алар ойногондор бар, мынакей бир Жанбото деген бала ойноп атат. Жакшы. Негизи менин эсимде 2018-жылы жайында ушул студияда бир маек курдук эле. Анда жана кичи футбол боюнча федерациянын жетекчиси Медет Букуев мырза да келди эле. Ошондо сиз бир жакшы ойду айттыңыз эле да. Кыргызстанда ушул футболду өнүктүрүш үчүн бир чоң футбол мындай спорттук бир клуб, бир имарат курушубуз керек, аянтча керек депчи. Канча президентке кайрылдым, бирок укпай жатат. Эми азыр эфир аркылуу мен азыркы ажого дагы кайрылам деп сүйлөдүңүз эле. Анын бардык массалык маалымат каражаттарында да мындай чоң кызыгууну жараткан. Анан багы пенденин оозундагы Кудайдын кулагында деген жакшы сөз бар. Чыны менен эле азыр президент дагы буга убада кылды. Анан кандай ойлойсуз, ушул аракет сөзсүз ишке ашабы? Ишке аша турган болсо сиз канчасын көтөрүүгө даярсыз? Эми мындай да, бул жерден бул маселени эки жагынан караш керек, эки тараптан караш керек. Мен баягы айтылып атканда бизде
Мынакей Кожомкул спорт сарайы бар. ооба. Кожомкул спорт сарайы азыр заманга эме келбей калды. Талапка жооп бербей калды. Ошон үчүн бир ушул универсальный бир 7.000-10 миңдик бир ошондой бир дворец спорта салсак. Ал жерде жалаң эле спорттук мелдештер эмес, жанагындай концерттер дагы. Биздин жана жылдыздар. Эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар. Эл аралык деңгээлдеги жанагындай ырчылар келсе. Андан кийин жанагы саясий дагы жанагы съезддер, партиялар көбөйдү. Ошолордун да съезддер болгондой бир многофункциональный, көп функционалдуу ошондой бир спорт залды салалы деген ой кеткен да. Вот анан ушул тараптан анан кийин биз спорт сарайды салалы деген аны эмелер да чыккан. Биздин күйөрмандар дагы жана чоң компаниялар да чыккан. Ушул эме кылып алалы депчи. Колдойлуу деп. Колдойлуу деп анан акционердик коом түзүп ошондой бир эме түзүп койсок дегендейчи. Вот анан тиги ошол залды салганга биздин баягы күч аракеттер жана андай компаниялардын күч аракеттери жетет. Ал спорт комплекси жанагы универсальный дворец спортун салганга. А бул жанагы футболдук стадион боюнча, футболдук стадион бул эл аралык талаптар менен 35 миңдигинен өйдө болуш керек да. Эл аралык. Анан бүт азыр дүйнө жүзүндө жана терроризм теңдемде деп анан ушу коопсуздук жагынан көп мамиле каралыш керек да ошо проектте. Бүт жана өзүнчө турникеттер болуш керек, жана чиптер менен кириш керек. Көп нерселердин баардыгы мындай заманбап болуш керек. Ага бир эме жанагы дворец спортко бир 20 миллиондой доллар кетсе, бул футболдук стадионго биз мынакей эсептеп көрсөк, баягы эми проектине жараша, канча адам батышына жараша 70 жана 100 миллиондой доллар кетет. Анан адыр ушунчалык баягы эйфория болуп, мынакей Азия чемпионатынан кийин элибиз ашар менен да салалы деген көп сунуштар болуп атат. Эми бул боюнча бизде азыр жумушчу топ түзүлдү. Ал жерге премьер-министрге президентибиз суранды, өтүндү. Премьер-министр ушундай жумушчу топ түзүлүп, азыр жер карап, ошо жерге жараша ошо эме долбоор түзүлүш керек. Анан кандай долбоорго жараша колдоо көрсөтүүгө даярсыз. Анан кийин жок, ошо проектке жараша канча болот? Анын баасы канча болот? Биз эмени карайлы, бул жерде Кытайдагы Үрүмчүнү карайлы, Алматаны карайлы, Астананы, Душанбе, Ташкент, ошол жердеги баягы Казан шаарында жакшынакай стадиондор бар. Ошолорду алып келип, баягы өзүбүз баягы бир өзүнчө чогулуп алып, анан кийин өкмөт канча жардам бере алат? Ашар жасасакпы, жасабасакпы? Жанагы компаниялар канча жардам бере алат деп анан кийин кеңешип келип туруп, анан кийин баягы ошо стадион салганга киришибиз керек. Бирок жанагы биринчи мен ойлойм да этабы жанагы дворец спорттон башташыбыз керек. Азыр деги биздин Спартак стадионунда ойноп турсак болот. Анан бир жерден дворец спортуна жана 7.000-10 миңдикти салып коюп, анан берки чоң стадионду деле мындай параллельно баштай берсек да болот. Демек бизде Кыргызстанда бул бир жагы эл, анан колдоп кете турган жана сиз сыяктуу ишкерлер, меценаттар көбүрөөк жардам бериш керек экен да, багы сөз менен ишти бир айкалыштыра билиши керек окшойт. Ооба, мен Майрашмыды айтып коюшум керек да, мындан көп жылдан бери айтылып бергиле атат. Жана эле чоң компаниялар бар. Ооба. Чет элден келген компаниялар бар. Coca-Cola, Комтөр, Жирүү, жана морекеле телекомдордун жана эмелери бар. Ошка, тиги Билайн тигиндегилер. Бүтө чет элдин компаниялары. Биздин бияктын акчаларын баягы алып эле кетип атышат да. Ошолорду эметиш керек да, баягы отура бербей, баягы биздин акчаларды алып эле тияка чөнтөгүнө сала бербей, ошолор биринчи баягы эмет керек, караш керек. Жардам бериш керек. Жардам бериш керек да. Антпесе болбойт. Эми ушул
чемпионаттан кийин баягы намысына келген дагы адамдар көбөйбөдүбү. Мен дагы ойлойм, башка биздин дагы строительный компаниялар бар, канча курулуш компаниялары бар. Элитный үйлөрдү салышып эле баягы башка бир мындай мелерди жасасын да, проектлерге катышсын керек, социалдык проектлерге. Мына жерлерде мына чакан орто бизнести жетектеген балдарыбыз жанагындай мини футбольный полеларды көп салып койду. Эң туура да ошол. Сизге бере турган суроолорубуз аябай көп эле, Аскар Маткабылович. Жана мына Кыргызстан футбол федерациясынын сиз вице-президентисиз. Бул федерацияны жетектеген Семетей Султанов аз эле убакыт болду, өзү бул федерацияны жетектөөдөн кете тургандыгын билдирди. Анан азыр болсо мындай коомчулукта ким болду экен, ушулга чейин жеткен мындай жакшы бир кадыр баркын андан ары улантып кете турган киши келсе экен деп үмүт кылып атышат. Алардын арасында сиздин дагы ысымыңызды айтып жүрүшөт. Сиз барууга даярсызбы? Же болбосо мындай ылайык келе турган талапкерлерди сиз көрүп турасызбы азыр? Барып алар кимдер? Эми бул жерде биздин федерацияда Семетей Султанов президент, анын 4 вице-президент. Мен баягы биринчи вице-президент, анан 3 дагы вице-президентибиз бар. Анан Семетей өзүнүн кандидатурасын жанагы АФК, биздин жана Азия федерациясынын вице-президенттигине талапкерлигин коюп, ошо апрель айында ошо эмеге ошол жака талашка алат, ошо эмеге добушка барат. Ошо шайлоого барат. Ошол жерден биз менен эмем позициям биздин баягы футболчулардын баардык эле федерацияларга мен айтып жүрөм. Ошо жогорку жанагы эл аралык федерацияларда биздин өкүлдөрүбүз болсо, көп жеңилдиктерди алабыз, көп маселелерди чечип алабыз. Жанагындай судействонун жанагындай калысыздык нерселерди да чечилсе болот. Ошол жерде көп маселелерди чечишөт. Жана эгер Семетей айка барып этсе, Кыргызстандын футболдук өсүшүнө чоң эле жардам болот деп. Анан өзү да ошентип айтып, анан кийин эч кандай баягы мажбурлоо тигиндей болду. Саясатка да байлап жиберишти. Жок, ал саясаттын мынакей мына силерге авторитетин айтып атам, мындай саясат дегенди мен биз жактан мындай андай эч кандай кысым болгон эмес, болбойт. Анан тиги жерде баягы жаш балдар келген, жаштар келген. Ал жерде жана Дастан Конокбаев деген бар, ал жерде Медер Сыдыков деген жигиттер бар. Ошолор баягы ушундай моторный балдар да. Ошол жанагы Кыргызстандын аброюн жанагы эл аралык аренада көтөргөн балдар ушулар. Локомотивтер экен да бар. Локомотивтери. Алар дагы ошол эме талапкерлер. Анан эми биз өзүбүздүн футболдук семья болгондон кийин чогулуп ал жерде генерал Кутуев да бар, вице-президент. Анан баягы ири отуруп дегендей. Анан кийин баягы түз чечимдерге келебиз деген. Азырынча атай албайсызбы? Кимдердин ысымдарын туура көрүп атасызбы? Мен жана айтылып атпайбы, жана Медер Сыдыков бар, тиги Дастан бар, Конокбаев. Ошол жанагы команданын балдары. Мурок федерациянын. Анан баягы чогулуп алып баягы исполкомубуз, конференциябыз. Мен ойлойм, Кыргызстандын футболу ушундай деңгээлге чыкканга, анан биз аны кайра артка кетирбегендей, алдыга сүйрөгөндөй баягы чечимди кабыл алышыбыз керек. Буюрса. Аскар Маткабылович, негизи адатта баягы саясатчылар, коомдук ишмерлер бири-бири менен жолукканда мындай аба ырайы бүгүн кандай деп, анан эгерде футбол ойносо футболго өтүп, анан ойнобосо футболдун күйөрманы болсо футбол жөнүндө сүйлөшөт. Биз футбол жөнүндө жакшы маек курдук да. Анан эми акырында бери көздөй жылып коомдук саясий маселелер жөнүндө сурагыбыз келет. Сиз саясатта активдүү жүрдүңүз. Жогорку кеңеште 3-чү, 4-чү чакырылыштарда депутат болдуңуз. Анан мен эсимде 2015-жылкы парламенттик шайлоодо сиз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен Эмгек партиясы бириктеле. Кийинчерээк ушул 2015-жылдан бери эле саясаттан биротоло алыстап кеткендей таасир калтырып жүрөсүз, же кеттиңизби? Мен ушу Кыргызстан саясатына ушу упулум толбой койгонуна көзүм жетти да. Саясатта жүрүп эчтеке жасай албаганыбызда. Колубуздан келбегенден саясат менен эметпи, ошо андан көрө баягы билген бизнесиңди, жана коомдук иштерди, ошол эле жана көкбөрү, ошол эле жана футбол же башка нерселер менен чогуу жүрсөң, просто муукумун канат да, баягы иш бүтүп атып, натыйжа берип атсачы. А биздин саясатта бири-бири менен талашып эле шайлоодон шайлоого элечи. Келгени ушу мага жакпаган ошо болуп атат да. Анан кийин же болбосо шайлоодон келип
же болбосо жана коюлган кадрлар бир 5 жыл иштеп ошол жерлер үзүрүн көрүп дегендей мисалы бат эле алмаша берсечи, анан өзүң дагы ирээни жий баштайт экенсиң, ушун эмең да жок, баягы настроениең да жок, андан көрө баягы бир копулуң толгон бир иш менен алек болсоң, ошол туура го деп эсептеп ушундай жүргөнүмдүн бир чети ушу да. Демек бул биротоло кеттим дегениңизди билдиреби? Биротоло деп эч качан айтпаш керек. Туурабы? Мен бардык жерде ушинтип айтам, биротоло дегенден алысыраак бололу. Эми мезгил ар кандай болуп атпайбы, өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок баягы элге, мамлекетке эгер пайдам тие турган нерселер болсо, мен эч качан андан отказ бербеймин. Ошого мен баш отум менен киремин. Ошол жерде жакшы, ошо кандай участок болбосун, ошол жерде мен баягы натыйжа көрсөткөнгө, элибизге, журтубузга кызмат жасаганга даяр болушубуз керек. Эр жигит болгондон кийин эгер алты саның аман, оорукчан эмес болсоң, элге, журтка кызмат жасай беришиң керек. Ушул сиздердин баягы бириккенден кийин бир тандемде барган партия парламенттик шайлоого келе албай калганда, ошондо айрым эксперттер кеп кылышты. Потенциалы бар саясатчылар колдорунда өзгөчө сизге маанилүү, тиешелүү кылып айтышты, каражаты бар туруп, анан кантип келбей калды, Кыргызстан шартында мүмкүн эмес эле депчи. Азыр андан бери мына 5 жылдай убакыт болуп баратат, анализ жасап көрдүңүзбү? Мындай ушул шайлоонун кемчиликтери эмнеде экен? Кантип оңдосок болот экен деген бир рецепт пайда болдубу сизде? Бир эле рецепт бар бул жерде. Шайлоо эме болуш керек? Адилеттүү, акыйкаттуу болуш керек. Бийлик кийлигишпеш керек. Шайлоо таза өтүш керек. Элдин жайына коюш керек. Эл деле баягы өзүнүн баары эле Кыргызстанга күйүп атышат. Ошол эле партиялар да күйүп атат. Ошол эле элибиз дагы күйүп бышып ушу оңолсок экен депчи. Анан кийин эл баягын көрүп турат. Анан ошондон өтүп акайып баштагандачы шайлоолорго мындай киришпей, моорикиндей 5 мамлекет болмокпу, мындай сонун мамлекет болмокпуз. Анан эле баягы бийликке калып эле турмуш эле калам деп эле анан ошондон башталып эле анан кийин бүт биздин болгон баягы өспөй атканыбыздын себеби ошондон көрүп атам да менчи. Ошол жайына коюп эле таза өткөрүш керек шайлоону. Эл анан кийин татыктууларын өзүлөрү тандап алат деген ойдомун. Азыр ошого мындай бийлик кадам таштап атабы же жокпу? Азыр бийлик эми азыр шайлоо өткөрө элекпиз да. Шайлоо 20-жылы болот. Азыр саясий партиялар деле мындай көп чыгып, мынакел биз катышабыз дегендей мындай дегендер эч ким баягы айта элек. Баягы эски партиялар бар, жаңы партиялар мынакей чыгабыз деп аракетин жасап, программаларын айтып атат элге. Аны эл баамдап атат. Эми элибизге мен кайрылат элем, баягы иши менен эметсек ошол бааласак, ошол кайсы партия болот, кайсы инсан болот. Анан кийин келип эле кулагын ушалап эле анан кийин Давыртке бир 1000 сом берип койсо, ошо алданып эле анан кийин Кыргызстаныбызды ошентип анан эме акырына дейин сатып салабызбы. Ошон үчүн мен ойлойм, жанагындай тарыхы бар, жанагындай историясы бар, өндүрүштө болобу, жашоо турмушта болобу, ошондой адамдарды ылганганга убакыт жетти го деп ойлойм да. Ошондой иштечүү, тиги акылы, бүт деңгээли, профессионализм жеткен адамдарды шайлашыбыз керек. Ошондой адамдар барыш керек. Бизнесмендерге деле айтат элем, бизнесмендер өзүлөрүнүн ошо партияга өткөндөн ордуна ошолорго бир жакшы юрист профессионалдарды даярдап, ошол балдар, ошол өкүлдөр парламентке өтүп, ошол биздин кызыкчылыктарды ошол парламентте коргоп иштесе туура болор эле деп ойлойм да. Анан биз ишкерлер барып алып
же тиги бизнесинде жок, же тиги парламентте жок болгон ошол туура эмес экени мындай көрүнүп атат. Уланталы программабызды сиз угуп жаткан кечээ бүгүн эртең уктуруусу студиянын мейманы бир гана сөз менен айтсам коомчулук жакшы билет, Аскар Саламбеков. Азыр сизге кыска бир блиц суроолорубуз бар эле. Сиз бир 20 секунд гана ойлонуп жооп беришиңиз керек. Анда баштайлы. Сиз жашооңузда кимге өзгөчө ыраазы болуп таазим этесиз? Мени менен мугалимдериме, мен окуткан, мен менен чогуу жүрүп, мен тажрыйба алган, үлгү алган адамдарга мен ыраазымын. Өзүңүздү мыкты саясатчымын деп эсептейсизби же ийгиликтүү ишкерби? Мен ойлойм, ийгиликтүү ишкер. Менден саясатчы акыркы шайлоолор көрсөтүп койбоду. Чыккан жок дейсизби? Башкалардын сизге берген кеңешин угасызбы жана аны жашооңузда же ишиңизде пайдаланасызбы? Аябай култ коюгам. Кандай гана киши болбосун, келип мага бир акыл насаат айтып, кеңешин айткан кишинин баарын угуш керек. Анан өзүң баягы аны кабыл аласыңбы, кабыл албайсыңбы, аны өзүң билесиң. Жаш кезде баардыгы кыял кеч болот. Азыр сиз кыялданасызбы? Эгер купуя кыялыңыз болсо, ал эмне тууралуу? Ушу купуя менен азыркы ушул Кыргызстаныбызды өнүктүрүп өстүрүп алсак, башка морики кошуна мамлекеттерден артта калбасак, айрыкча могу экономика жагынан биз алдыга башкалардан калбай жүрсөк деген ушул көзүм төрт да. Өзүңүздү март адамын деп эсептейсизби? Жок, март. Муну эл айтат. Аны ошо элден сураңызчы. Сизди өзгөчө эмне толкундантат же таасирлентет? Жакшы мына окуялар, мына жеңиштер, коомдо болуп аткан жеңиштер, биздин мамлекеттин жеңиштери, кайгырткан ошол биздин жанагындай бир болбойт жаман бир окуялар кайгыртат, басмырлайт башка элдерге караганда. Анан мен чын айтканда бир өзүмчө намыскөй адаммын да. Ошо намыс, эр жигиттин намыс дейт го, эр жигиттин намысы. Ошол мен жүрөгүмдө турат да дайым. Элим үчүн, улутум үчүн, мамлекетим үчүн дегендей. Эми намыс бул үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөнүн намысы, көчөнүн намысы, айылдын намысы, райондун намысы, облустун намысы, Кыргызстандын намысы дегендей. Жашоодо эмнеден өзгөчө коркосуз? Эми өзгөчө апааттардан коркосуң, ушул апааттар болбосун, оору, сыркоо болбосун, бөөдө кырсык болбосун. Эң жаман көргөн душманыңыздын жакшылыгына кубана аласызбы? Жакшылыгын ошо Кудай берип атат эгер жакшылык болсо. Мен баарын Кудайга коем. Ошо жаманчылыгындагы, жакшылыгындагы Кудай өзү баарын көрүп турат, Алла Таала. Байсыз, бирок акча менен сатып ала албай турган нерсе экен да деп өкүнгөн учурларыңыз болду беле? Андай көп эле болуш керек. Андай акча менен сатып алайын деген деле оюм жок. Ошондой болбосо экен деген оюм. Андай бирөөнүн акча менен деген нерсенин намысын же болбосо бирдемелерди, законсуз иштерди акча менен сатып алган өзүң кейийсиң. Анан ошого кээ бирлер мажбурлатканда да аябай кейийсиң да. Байлык менен бийлик сиздин жан дүйнөңүздү өзгөрттүбү? Байлык менен бийлик эми баягы көп мүмкүнчүлүктөрдү менен бийликтен деле көп эметкен жок. Көп байлык мүмкүнчүлүктөрдү берет экен да. Мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берет экен. Ошо мүмкүнчүлүктөрдү ошо кандай пайдаланасың? Ошо кеп ошондо. Уланталы программабызда жогоруда өзүңүз белгилеп өткөндөй, мына саясатчыдан эмес, мыкты саясатчы эмес, бирок мен ийгиликтүү ишкер болдум деп айттыңыз да. Анан досторуңуз саясатта көп болдубу же кийин ишкерчиликтеби? Мен эми ишкерчиликте дагы, саясатта дагы эмес, баягы өзүмдүн баягы ички дүйнөмө туш мындай дал келген адамдар менен чогуу болосуң да, туурабы? Ишкерликте баягы ишкерлик маселелер менен чечилет, баягы ал жерде досчулук мындай деп койсок болот. Мындай партнерский баягы.
Саясатта болсо баягы саясат маселелери ал деген мындай көп кырдуу турбайбы саясат. Бир күндө тияка кетет экен, бияка кетет экен. Бирок мен үчүн бир саясат бул мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы. Ошол саясат болсо, мен ошол саясатчылар менен чогуумун. Сизди кайсы гана ажо болбосун бардыгынын тилин тапкандай адам деп айтып коюшат экен да. Анан мунун сыры барбы же ишкер адам катары ушундай иштөөгө, ошентип сүйлөшүүгө туура келдиби? Мындай да биздин ажолордун баарын эл шайлабадыбы? Элдин президенттери болбодубу? Анан мен дайым ошо элдин кимди тандаса ошол жакта болуп жүрөм. Оппозицияга өткөн жоксузбу? Оппозицияга өткөн жоксуз. Эми оппозиция баягы кырдаалды көрөсүң да. Баягы кырдаалды көрүп анан кийин жөн эле чабышып тигинте бергенден деле баягы кажети жок. Биз баягы ар бир ошо шайлоолордо стабилдүүлүктү эңсеген ар бир ишкер ошо стабилдүүлүк болсо экен, апат болбосо экен, тынччылык болсо экен деп анан кийин баягы өзүң дагы анализ жасайсың да. Ким кандай жеңе алат, стабилдүүлүктү кармап бере алат деген баягы ой менен кетесиң да. Бардыгыбыз жакшы ниет менен ошол Акаевди шайлачубуз, Акаев деле баягы тигил жылдызды алып берем, Кыргызстанды гүлдөтөм, Швейцарияга алам деп аны колдодук. Бакиевге деле Акаев тигинти деле минти деле мен баарын оңойм. Бардыгым ор экен дейт эле Кыргызстанды гүлдөтөм деле аны колдодук. Анан кийин аны көрдүк. Анан ал ишке келгенде, практика келгенде башкача тескери кетишти. Аны көрдүк. Тескери кеткен анан башкалары мынакей 10-жыл болду. Анан баягы эл колдоп келаткан президентти биз колдоп келатабыз. Азыр эгерде сиздин тажрыйбаны эске алып, мамлекеттик кызматка чакырса иштеп берүүгө даярсызбы? Анын үстүнө ажо деле сизди жаман көрбөйт, мындай кылган аракетиңизди баалайт. Мамлекеттик кызматка эми кыйын барышчы. Мен азыркы мен ойлойм да ушу жаш. Эмне үчүн кыйын? Кыйын жагын эмнеден көрөсүз? Жаштар иштесе, анткени көп эмелердин баардыгын эметип койдук да, кечип калып баратабыз. Көп маселелерден артта эмес, эми кечигип баратабыз. Мисалы? Цифровизация деп атабыз. Ошол жана шаардычы, коопсуздук шаар дегенде киргизсек болот эле 3-4 жыл мурун элечи башка мынакей мамлекет кошуналардын баары киргизип алышпадыбы. Цифровизация, эми ушу цифровизациядан артта калбашыбыз керек. Азыр ошо кабыл алынды, эми ушу бүт аракеттерибизди жумшашыбыз керек. Мына силер радио силерге да айтат элем, телевидениега да айтат элем, элге ушуну түшүндүргүлөчү. Цифровизация кандай болот, санарип кандай болот деп. Мына санарипти баягы түшүнбөй бул эмне деп аттык элек. Мына санарип кирген канча каналдар сопсонун баягы көрсөтүп атышат. Радио жакшы иштеп калды дегендей. Ана цифровизация көп нерселердин баарын чечип коет баягы. Адам менен баягы келишип сүйлөшүп баягы коррупциянын баарын жоюучу нерселер көп нерсеси бар да. Ал адам менен сүйлөшпөйсүң, тиякта камералар же болбосо дегендей баягы жазылып турат, чиптер иштеп турат дегендей. Ошол нерселерден кеч калбай, анан бул жердеги биздин мамлекеттик службага баргандар эме болуп атпайбы? Бардыгы көз каранды, бир жыл иштейби, 2 жыл иштейби? Эгер жок, бир 5 жыл иштейт, мынакей 5 жылдан эме берет, мөмө берет дарак. Анан 1 жылдан кийин бир жерге теп туруп айдайсың, анын кереги эмне? Андан көрө бияктан өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүң менен элге, журтка жардам беришиң керек. Демек, эгерде өкмөткө же болбосо бир чоң облусту кайрадан жетектөөгө сунуш кылса, сиз баш тартышыңыз мүмкүн экен да. Баш тартканга толук мүмкүнчүлүгүм бар. Жанагындай эме болуш керек. Мен ойлоп атам, азыр премьер-министр азыр кайра эмете баштады. Биздин баягы оорубуз башталды да. Дагы кызматтан кетиш керек, алмаштырыш керек деп. Анан баягы келип атканда түмөнө мактайбыз, түмөнө момундай сонун премьер-министр болот деп, мына 30-ун мактап, анан 30-ун канча 1 жылга жеткирбей, 2 жылга жеткирбей айдап атабыз. Аларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Мен дайым айтам ушунучу. 4 жыл бергилечи, мен көрөлү. 4 жыл эле баягы мактап аткан кишилер эмне бусулуп кетет дейсиңерби? Бусулбайт. Анан ушу саясатка аралаштыргысып, саясат менен жанагындай кадрлардын баарын чаап салдык. Анан эми ким анан? Мен азыр ойлоном, айтып атпаймынбы? Ал жерге 4 жыл айтып атпаймынбы? Анан жана тарых үчүн жана же болсо тиги портрети коридорго иш үчүн барбаш керек. Аяка. Кээ бирлер ошондой менен деле барып алгандар деле болгон. Бирок жанагындай саясатташтыргысып, тигини алып салыш керек, чаап салыш керек деген мен башыман өткөн.
андай кылбашыбыз керек. Эгер өлкөбүздү, мамлекетибизди өстүрөбүз десек, андай оюндарды жасабашыбыз керек. Ал деген өтө ключевой орундар. Премьер-министр, жанагындай министр, ключевой министрлер иштеш керек. 4-5 жыл иштеп, 10 жыл иштешсин, бирок ошо эмесин берсин, жемишин берсин. Мына азыр сиз сырттан баардык коомдук саясий процесстерге мындай аба салып, баамдап, байкап турасыз да. Анан кадр саясаты бизде өлкөдө мындай ичиңизди чыгарабы? Көңүлүңүзгө топ келеби? Азыр баягы бияктагы оору тиги айылдарга да тарап кетпеди. Айыл өкмөт табыштары азыр кыйын болуп калыптыр. Баягы мойнуна галстук таап алган эмелерди деле коюп атат дейт азырчы тиги. Ай кел иште, сенин башка жок болуп атат деп элечи. Демек кадр жок, эптеп мажбурлап коюлат. Кадровый бизнес эмеге келебиз, дефицитке келебиз. Ушинтип. Эмнеге байланыштуу болуп атат ал анда? Баягы саясат, куру саясат баягы биздеги тааныш билиштик ойноп аткан экен да ролунда кайра эле. Ошо жер баягы башынан баштап тиги айтып атпайбы, Макаевден баштап баягы эме болгондо калысчылык, адилеттүүлүк, мына морекинде тандалмалар келет, тандалмалар иштеп берет деген. Анан өзгөртүшүбүз керек да, кантип өзгөртөбүз? Бул бир ушул боюнча бул процесс жүрө берсе, эмнеге барып такалабыз, кандай болот? Эми бул жерден баягы баардыгы ушу президентибизден болуш керек. Канчалык акыйкаттуу, адилеттүү болуп туруп берсе, анан ошол тарайт. Ошол тиги өкмөткө тарайт, министрликтелерге тарайт, жерлерге тарайт. Анан ошону туура эмес түшүнүп аткандардын баардыгын ордуна коюш керек да. Баягы ал өзүнчө бул саботаж. Биздин Кыргызстандын баягы гендерин кесип аткан адамдар булар баягы ушул нерсени баягы азыркы саясатты түшүнбөгөндөрдү ордуна коюш керек. Азыр сиз баягы мурунку депутат катары кесиптештериңиздин ишине деле баам салып атасыз. Албетте арасында сиздин жакындарыңыз, досторуңуз болсо керек. Эми бирок дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейби? Анысыга ырында ачык айта аласызбы? Кандай иштеп атат бүгүн депутаттар? Деңгээли кандай? Мыйзамдардын кабыл алынышы кандай? Депутаттарды 120 депутатты көрүп атпайбызбы? Ошол жерден баардыгы эле жаман деп айта албайм мен. Баягы бышкан саясатчы, жакшы баягы элди ойлогон депутаттар бар. Депутаттар бар. Ошол жерге эмне үчүн барган деп терең ойлонгон депутаттар бар ал жердечи. Жакшы баягы терең мыйзамдарды чыгарган депутаттарыбыз бар. Тилекке каршы арасында баягы тизмеге кирип эле анан кийин мен депутат болом деп эл дүрбөсө баягы дегендей ошол жака бар болгондар бар болуп анан кийин элдин жанагындай критикасына кабыл болуп атышат. Баардыгы тиги соц тармактардын баарында чыгып атат. Кээ бирлер баягы жөн эле баягы чыгып алып эле баягы сүйлөйт экен деп эле сүйлөгөн ордуна дөөрүп коюп атышпайбы? Анан андайга барбашыбыз керек. Ал деген чоң трибуна, ал жерде деген эң мамлекеттин чоң кызыкчылыктары, мыйзам чыгаруучу, мыйзамдарды туруп ошол жерге адилеттүү, акыйкаттуу сөздөрүн айтчу адамдарыбыз туруш керек. Баары беш кол тең эмес деп айтам да, бирок басымдуу ошол биздин депутаттарыбыз, корпусубуз жанагындай профессионалдардан турган парламент болуш керек деп ойлойм. Соңку суроону берейин. Эл аралап, аймактарга барасыз, жамандык, жакшылыкта. Элдин жашоо деңгээли өзгөрдүбү же ошол эле калыптабы? Жок, эми жашоо деңгээли эми баягы базар экономикасын өткөндөн кийин баягы өкмөттү эле карап, качан бирдеме жасап берет дегенден баардыгы кетпедиби? Жерлерде баягы фермерлер өзүнүн жерин иштетип атат, малын өстүрүп атат дегендей. Алар баягы коммерция менен заниматься этип атат, услугалар, бизнестерин, чакан орто бизнестерин ачып атат. Бирок ошол биздин тоолуу өлкөбүзгө баары жетиштүү эмес болуп атат. Жетиштүү эмес. Ошон үчүн жанагындай көп адамдарыбыз бош калып атат. Бош калгандары анан кийин ошол кандай кылат, кандай жашоо кылыш керек? Анан жанагындай миллион жанагындай адамыбыз мигрант болуп атканы бул факт кетип атышат. Ошон үчүн биз канчалык ушул баягы бизнести өнүктүрүп, ошол бизнес экономиканын локомотиви.
ошол бизнесмендерди баягы орусда жанагы эме бар, майра сен да которуп берсең, бирөө один сошкой сака менен, семеро ложкой дейт. Бирөө сокко менен жүрсө, жетөө кашык менен жүргөндөй болуп атабыз да. Наоборот болуш керек. Анан жанагы текшерүүчүлөр көп. Ар бирине барып эле текшерип баса калышат. Аларда жан сактагычы дейт. Ал текшерүүчүлөрдүн айлыгы аз. Үй бүлөсүн бага албайт. Анан кимге барып анан тийишет? Ошол кайра бизнеске. Бизнес болсо байкуш өзү иштеп, налогун, салыгын төгүп, анан эметкенден анан алар нааразы болот. Бу кандай депчи? Анан ошо нааразычылыктар ошондон пайда болот. Текшерүүчүлөрдүн санынчы азайтып эле салыш керек. Азайтып, жана административный территориальный реформа дегенди жасашыбыз керек. Тезирээк, тезирээк жанагындай укрупнять этип, кээ бир жанагы структураларды бизде 43 район жанагындай 50ден ашык структура бар экен. Анын баардыгын ирилештиришибиз керек. Укрупнять этип, анан жанагындай текшерүүчүлөрдүн санын мына мен көзүм жетип турат, фискальный органдарды тегинен көбүн эле кыскартып салыш керек. Ал тең эле ошол баягы салыгын эле чогултат, баардыгын эле чогултат, андан көп төлөнөт. Анан текшерүүчүлөрдөн качышат эмелерчи, бизнес качып, жашырып, анан кийин 2 бухгалтерия, 3 бухгалтерия жасай башташат. Анан жана теневой, баягы көмүскө экономика деп анан теневой экономика десек 50% текшерүүчүлөрдүн айынан. Текшерүүчүдү азайтышыбыз керек. Демек, ошондо биз өнүгүүгө багыт алабыз, Эми буступ мындай эме болот да, жеңилдиктер болот. Рахмат сизге вактыңызды бөлүп куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү студиянын мейманы Жогорку Кеңештин 3-4 чакырылыштарынын депутаты, мамлекеттик жана коомдук ишмер Аскар Салымбеков болду. Ушуну менен кечээ бүгүн эртең программасын жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуз.